Саламатсыңарбы, ардактуу угармандар, амансыңарбы, достор. Кайрадан сиздер менен амандашып турганыбызга кубанычтабыз. Угармандар, бүгүнкү уктуруу кадимки эле маалымат берүүчү программа эмес. Бул ар бирибизди чындыктын алдында ойлонууга, токтоп, өзүбүздү текшерүүгө чакырган бир чакырык болот. Биз бүгүн күнөө баардык көз карандылыктын түпкү булагы деген теманын тегерегинде сүйлөшөлү деп турабыз. Деги эле көз карандылык деген сөздү укканда эсибизге эмнелер келет? Аракечтикпи? Балким баңгизат келеттир. Кээ бирөөбүзгө кумар оюндары, же азыр биз кааласак дагы, каалабасак дагы убактыбызды алып жаткан ар кандай социалдык тармактар келеттир. Ооба, булардын баары көз карандылыктын көрүнүштөрү. Бирок суроо туулат. Бул көрүнүштөрдүн түпкү себеби эмнеде? Эмне үчүн адамдар ушул нерселерге тартылып, өзү жек көргөн адаттарга кайра кайтып келе берет? Көпчүлүк учурда биз көз карандылыкты физикалык же психологиялык адат катары эле түшүнөт экенбиз. Бирок чындык көз карандылык бул руханий жарааттын белгиси. Ал жарааттын түпкү булагы болсо күнөө. Угарман, күнөө бул жөн гана мыйзамды бузуу эмес. Бул Кудай менен болгон байланыштын үзүлүшү экен. Бул анын сүйүүсүнөн жана чындыгынан алыстоо. Адам Кудайдан алыстаганда жүрөгүндө боштук пайда болот. Анан ал боштукту кааласак дагы, каалабасак дагы бир нерсе менен толтурууга туура келет. Ошентип адам көз карандылыкка кабыла баштайт. Кудай сөзү болгон ыйык жазууда мындай деп айтылат: чындыкты силерге чындыкты айтып коеюн. Күнөө кылган адам күнөөнүн кулу дейт. Бул ыйык Инжилдеги Жакан жазган жакшы кабардын 8-бөлүмүнүн 34-аятында. Ошондой эле Римдиктерге жазылган каттын 6-бөлүмүнүн 23-аятында. Анткени күнөөнүн куну өлүм. Кудайдын тартуусу болсо эгебиз Ыйса Машаяк менен биримдикте боло турган түбөлүк өмүр дейт. Угарман, бул аяттар жөн эле кандайдыр бир эскертүү эмес. Бул өмүр менен өлүмдүн ортосундагы тандоону айтып жатат. Күнөө адамды алдайт. Ал чындыкты бурмалайт. Ал бул жаман эмес. Баары эле ушинтип жашайт. Бир жолу көрүп койсоң, бир ирет жасап койсоң, бир жолу кылып койсоң, эч нерсе болбойт деп шыкак берет. Бирок акыры кулчулукка түшүрөт. Бир жөнөкөй мисалды карап көрөлү. Адам стресске түшөт. Жүрөгүндө бушайман, кайгыдан качкысы келет. Бир аз жеңилдик издеп, ичимдик ичип көрөт. Балким оюн ойнойт, же порнография көрөт, же болбосо түнү бою TikTok же дагы башка нерселерди карап чыгат. Бул нерселер аны чындап айыктырбайт. Тескерисинче улам тереңирээк байлай берет. Бул жерде маселе күнөө менен болгон мамиле. Көз карандылык ошол күнөө менен болгон жашыруун келишимдин жемиши экен. Бүгүн биз ушул көйгөй жөнүндө угармандар сүйлөшөлү деп турабыз. Бул тууралуу сүйлөшүү үчүн биз жашоодогу чындык, руханий абал жана Кудай берген эркиндик тууралуу карашыбыз керек болот. Бул тема ооба, жагымдуу дагы болбой калышы мүмкүн. Бирок чындык адамды эркин кылып, ал баардык жарааттарды айыктыра алат. Урматтуу угарман, эсиңизде болсун, көз карандылык бул көйгөй эмес, ал белги экен. Ал эми түпкү көйгөй бул күнөөнүн өзү. Ал эми андан кутулуунун жолу бир гана Кудайдын Ыйса Машаяк аркылуу ишке ашырган чындыгында. Бүгүнкү тема сизге үмүт берип, угарман, айыгуу тартуулап жана жаңы башталышка жол ачсын. Күнөө бул биздин күнүмдүк турмушта көп эле колдонулуп жүргөн сөз. Бирок чынында күнөө деген эмне? Бул жөн эле эрежени бузуу же андан тереңирээк нерсеби? Ыйык жазуу күнөөнү мындайча түшүндүрөт. Инжил китеби Жакандын жазган 1-каты 3-бөлүм 4-аят. Күнөө бул мыйзамсыздык дейт. Ошондой эле Жакыптын каты 4-бөлүм 17-аят. Демек, ким жакшылык кылуу керектигин билип туруп, жакшылык кылбаса ал күнөө кылган болот дейт. Башкача айтканда, күнөө бул Кудайдын мыйзамынан баш тартуу, анын жолунан, анын чындыгынан, анын сүйүүсүнөн алыстоо. Бул жөн гана жаман иш кылуу эмес. Бул угарман, Кудай менен болгон мамиленин бузулуусу экен. Анда азыр биз күнөөнүн 3 негизги өзөгүнө токтолуп кетели. Биринчи, күнөө жүрөктүн абалы. Көп учурда биз күнөөнү иш-аракет деп түшүнөбүз. Бирөөгө кол көтөрүү, уурлук кылуу, жалган сүйлөө жана башка ушул сыяктуулар. Бирок ыйык Инжил китебинде Ыйса Машаяк күнөөнүн жүрөктөн башталарын айтат. Бул тууралуу чын эле жазууда көптөгөн аяттар бар. Ошолордун бирин окуйлу. Ыйык Инжил китеби Матай жазган жакшы кабардын 5-бөлүмүнүн 28-аятында.
Аял кишиге кумарлануу менен караган адам өз жүрөгүндө ойноштук кылган болот дейт. Угарман, бул аяттан байкаганыбыздай, күнөө тышкы көрүнүш эмес, ал ички абал. Бул жүрөктө пайда болгон жалган каалоо, өзүмчүл багыт жана кудайсыз чечим. Жогоруда айтканыбыздай, күнөөнүн 3 негизги өзгөчөлүгүнүн экинчиси күнөө адамды алдайт жана кул кылат экен. Ооба, күнөө көпчүлүк учурда абдан жакшы көрүнөт жана жагымдуу сезилет. Ал адамды убактылуу рахат менен азгырат. Бирок ал рахаттардын баардыгы кооптуу рахаттар. Башында эркин көрүнгөн тандоо, кийин кулчулукка алып барат. Мисалы, кимдир бирөөлөр стресске кабылганда чыгуу жолу катары ар кандай туура эмес иштерге барышат. Башында жеңилдик берип жаткандай сезилет. Бирок күндөр өткөн сайын ал нерсе көнүмүшкө айланып, көз карандылык кылып барат экен. Тагыраагы ошол нерсеге кул болуп калат. Күнөө адамга сен башкарып жатасың деп ишендирет. Бирок чынында ошол адам өзү башкарылып жаткан болот. Ал эми күнөөнүн өзгөчөлүгүнүн үчүнчүсү күнөө адам менен Кудайдын ортосунда дубал сыяктуу тоскоолдукту жаратат. Бул тууралуу Ышая пайгамбардын китебинин 59-бөлүмүнүн 2-аятында мындай дейт: Бирок силердин мыйзамсыздыгыңар силерди Кудайыңардан бөлүп салды. Ал силерди укпаш үчүн силердин күнөөңөр анын жүзүн силерден буруп жатат дейт. Кайталап окуйун. Бирок силердин мыйзамсыздыгыңар силерди Кудайыңардан бөлүп салды. Ал силерди укпаш үчүн силердин күнөөңөр анын жүзүн силерден буруп жатат. Угарман, сөз кылып келе жатканыбыздай, күнөө Кудай менен болгон мамилени үзөт. Көпчүлүк учурда биз аны сезбей калат экенбиз. Бирок бара-бара руханий жашообуз муздап, мурдагыдай рахат жоголуп, акыры тынчсыздануу башталат. Жүрөгүбүздө боштук пайда болот. Ал боштук болсо, ооба, ал Кудайдын орду болчу. Эгер ал жок болсо, аны башка нерселер менен толтурууга аракет кылабыз. Алар балким көңүл ачуулар, социалдык тармактар, көңүл бурдурган мамилелер же ар кандай көз карандылыктар. Угарман, чынында күнөө менен достошуу же аны менен иштешүү мүмкүн эмес. Айтайын дегеним, көпчүлүк адамдар күнөөнү башкарып турса болот, каалаган убакта токтотуп кое алам да деп жеңил ой жүгүрчөт. Бирок күнөө так эле сормо саздай уламдан улам тереңирээк тартып кете берет. Акыры өлүм менен аяктайт. Мисалы, бул селдин пайда болушуна окшош. Биринчи агым жай, бирок бара-бара дагы да суулар кошулуп отуруп, баарын талкалап жок кылган чоң селге айланат. Күнөө көз карандылык жаратып, көз карандылык кайра күнөөнүн күчүн дагы арттырат. Бул арабасын өрдүгөсдөй тартып бараткан адам сыяктуу. Башында жеңил, бирок ал уламдан улам оорлойт. Угарман, сиз жашооңузда кайсы күнөөлөрдү булар күнөө эмес, булар жөн гана менин алсыздыктарым деп эсептейсиз? Сизде башында жеңил болчу, бирок азыр мен үчүн алар арылалгыс азап болду. Ушул жеңил деп эсептеген нерселерден арыла албай жатам деген сыяктуу иштер же кандайдыр бир адат болуп калган нерселер барбы? Күнөө менен күрөш жогоруда айтканыбыздай жүрөктөн башталат. Жүрөгүбүздү Кудайга ачмайынча сырткы адаттар дагы өзгөрбөйт экен. Эгер жыйынтык чыгара турган болсок, күнөө жөн гана иш аракет эмес, бул жүрөгүбүздүн абалы. Ал адамды алдайт, кул кылат жана Кудайдан ажыратат. Ошондой эле көз карандылык бул күнөөнүн жемиши экен. Угарман, уктуруубузду андан ары күнөө менен көз карандылыктын түз байланышын кароо менен уланталы. Күнөө менен көз карандылыктын байланышы. Эмне үчүн адамдар ар кандай көз карандылыктарга кабылышат? Көпчүлүк учурда биз сырттан караганда көз карандылыкты жөн гана дененин адаты, мүнөз же эркинин алсыздыгы деп баалайбыз. Бирок көз карандылыктын түпкү себеби жүрөктүн Кудайдан алыстоосу дедик. Ал эми көз карандылык деген эмне? Көз карандылык бул адамдын бир нерсеге баш ийип, эркин тандоо мүмкүнчүлүгүн жоготуп алышы. Жалпак тил менен айтканда, сен каалабаган нерсе сени башкарып турушу. Бул балким спирт ичимдиктер болушу мүмкүн. Порнография, тамеки, биз сөз кылып жүргөн вейп, балким соц тармактар, же болбосо кимдир бирөөнүн көңүлү, сүйүүсү жана башка ушул сыяктуу нерселер. Бирок угарман, ушулардын баардыгы жүрөктөгү боштукту толтурган жасалма кудайлар болуп калат экен. Буга Кудай сөзү болгон ыйык жазуу эмне дейт?
Ыйык Инжил китебиндеги римдиктерге жазылган каттын 6-бөлүмүнүн 16-аяты. Өзүңөрдү тил алча кулдар катары кимге тапшырып берсеңер, кимге баш ийсеңер, ошонун кулдары болооруңарды билбейсиңерби деп эскертет. Ооба, көз карандылык бул кулчулук. Адам сырткы нерсеге баш ийип жашап калганда, ал өзүн башкаруудан ажырайт. Көз карандылыктын түпкү түйүнү күнөө менен болгон жашыруун келишимде. Ал эми күнөө менен көз карандылыктын байланышы кандай? Биринчи, күнөө жүрөктү бош калтырат. Күнөө адамды айтып атканыбыздай Кудайдан ажыратат. Ал тынчтыкты, сүйүүнү, кабыл алууну жоготот. Адам ичинен бош болуп калат. Экинчиси, көз карандылык ошол боштукту толтурууга жасаган аракет. Жүрөктөгү боштукка адамдар ар кандай убактылуу дарыларды колдонушат. Буга мен 3-4 мисал менен токтоло кетейин. Бул ичкилик. Ичкилик унутууну берет дешет. Муну колдонуу менен сен баардыгын унутуп, бир кыйла жаның жаяла чөт деп ынандырышат. Ошондой эле убактылуу дарылардын бири баңгизат. Баңгизат бул эйфорияны берет. Мындан алчу жыргалды эч жерден таппайсың деп азгырат. Кийинкиси порно болушу мүмкүн. Бул порно көрүүдөн тажрыйба топтойсуң. Көп нерселерди билип аласың жана ырахаттанасың деген жалган убадалар бар. Ошондой эле соц тармак. Бул көңүл бурууну берет. Кумар оюну, бутка туруп кетүү үчүн дагы бир мүмкүнчүлүк дешет. Бирок булардын баары жасалма. Бул жаныбарларды алдап, азгырып, торго түшүргөн сыяктуу. Ал эми көз карандылык болсо жаңы күнөөлөрдү туудурат. Көз карандылык адамды жалган айтууга, башкалардан жашынууга, өзүнө зыян келтирүүгө, үй бүлөсүнө кайдыгер болууга жана башка ушул сыяктуу көптөгөн терс иштерге түртөт. Адам бир күнөөнү жашыруу үчүн башка күнөөлөрдү да жасай баштайт. Бир мисал. Бир жигит ар кандай сайттардан порно көрүп көнүп калган. Башында бир айда 1-2 ирет, андан кийин аптасына 2-3 ирет. Ошентип анын ошондой сайттарды барактоосу адатка айланып, ансыз тура албай калган. Ал уктаар алдында, жада калса жумуш учурунда дагы телефондон көрүүгө мажбур болуп калгандыгын айтат. Бара-бара ал өзүн жаман сезип, анда өзүн өзү жек көрүү, жалгыздык жана алсыроо деген сыяктуу адамды ичинен жеген сезимдер тынчтык бербей калган. Аягында эмне болду? Ооба, ал өзүндөгү боштукту толтурам деп жатып, көз карандылыкка кабылды. Ал көз карандылык кайра жаңы күнөөлөрдү туудурду. Анан адамды кул кылып койду. Көз карандылык эмоционалдык жана рухий боштук менен тыкыз байланышкан. Адам өзү жөнүндө кандай ойдо болсо, ошого жараша жашоо образын түзөт. Эгер адам мен жакшы эмесмин, мени эч ким сүйбөйт, мен керексизмин деп ойлонсо, анда ал өзүн жакшы сезүү үчүн башка булактарды издей баштайт. Бул болсо угарман, күнөө жараткан жалган иденттүүлүк экен. Чындыгы көз карандылык бул симптом гана. Көз карандылык угарман, айтып келе жатканыбыздай бул тамыр эмес, бул болгону мөмө. Тамыр күнөө, айрыкча жашыруун күнөөлөр. Айыктыруунун жолун денедеги симптомдон эмес, жүрөктөгү абалдан издөө керек. Эгер жыйынтыктап айта турган болсок, көз карандылык жүрөктөгү күнөөнүн жемиши. Күнөө кудайсыздык, адамдын Кудай менен болгон байланышынын жоголушу. Көз карандылык убактылуу жубатса дагы рухий кулчулукка айлантат. Ошондой эле чыныгы бошонуу, күнөөдөн баш тартуу жана жүрөктү Кудайдын алдына алып келүү, ага кайрылуу. Эгер сиз азыр ушул нерселерди угуп жатып, бул мен жөндө болуп жатат деп ойлоп жатсаңыз, анда бул Кудайдын сизге болгон сүйүүсүнүн белгиси. Ал сизди жалгыз калтыргысы келбейт. Ал сизди бошоткусу келет. Келгиле. Кийинки бөлүктө Кудай берген боштондук тууралуу сөз кылалы. Чыныгы боштондук кайдан келет? Көз карандылыктан чынында бошонсо болобу? Ооба, болот. Бирок муну угарман, өз күчүбүз менен биз кыла албайбыз. Көп адамдардын болду, мына, эртеңден баштап токтотом. Бүгүн акыркысы. Эптеп мени ушул абалдан чыгарып коюшса, бул жолго кайра кайрылбайт элем дегендерин угуп эле жүрсөңүз керек. Бирок 2 күн өтөт, 3 күн өтөт, кайра эле ошол калыбына кайтып келишет. Эмне үчүн? Анткени бул көрүнүш тамыр менен эмес, берип жаткан жемиш менен күрөшүү болот экен. Чыныгы боштондук жүрөктөн башталышы керек. Кудай сөзү болгон ыйык жазууда: эгерде силерди уул эркин кылса, анда чындап эркин болосуңар дейт. Ошондой эле Ыйык Инжил китебинин 2-Корунтуктарга жазылган каттын 3-бөлүмүнүн 17-аятында: Теңир рух, Теңирдин руху болгон жерде эркиндик дейт.
Ооба угарман, биз каалайбызбы каалабайбызбы боштондуктун булагы бул Ыйса Машаяк. Ал күнөөнүн күчүн жок кылып, кулчулуктан куткаруу үчүн келген. Ал чындыкты айтып эле тим болбостон айкаш жыгачта өз каны менен баа төлөп, бизди күнөөдөн сатып алды. Ал эми Кудай берген боштондук кандай болот? Ооба, ал кечирим менен башталат. Күнөөнү жашырып койгондо ал бизди ичтен жей берет. Бирок аны Кудайдын алдында моюнга алганда, жүрөк жеңилдеп, бизде чыныгы айыгуу башталат. Кудай сөзү болгон Ыйык Инжил китебинде мындай дейт: эгерде күнөөлөрүбүздү мойнубузга алып ачык айтсак, ишенимдүү жана адилеттүү Кудай күнөөлөрүбүздү кечирет жана бизди баардык адилетсиздиктен тазалайт деп жазылган. Бул кайсыл жерде дейсизби? Бул Ыйык Инжил китебиндеги Жакандын 1-катынын 1-бөлүмүнүн 9-аяты болду. Ошондой эле Накыл сөздөр китебинин 28-бөлүмүндө өз кылмыштарын жашырган адам ийгиликке жетпейт. Ал эми өз кылмыштарын мойнуна алып, аларды таштаган адамга ырайым кылынат дейт. Боштондуктун 1-кадамы угарман, Кудай алдына келип, күнөөлөрүбүздү чын жүрөктөн мойнубузга алып, ачык айтуу. Жогорудагы аяттан окуганыбыздай, качан биз Кудай алдына келгенде, Кудай кечирет жана тазалоо процесси башталат. Кудай өз сөзү аркылуу дагы ага кайрылгандарга жаңы жүрөк берерин дагы айткан. Бул Жезекейил пайгамбардын китебинин 36-бөлүмүнүн 26-аяты. Силерге жаңы жүрөк берем, ичиңерге жаңы рух салам. Силердин денеңерден таш жүрөктү алып салып, эт жүрөк берем дейт. Угарман, Кудай бизге жаңы жүрөк берет. Ал жүрөк Кудайды сүйгөн жүрөк болот. Ошондо көз карандылыкты сүйүү менен эмес, жек көрүү менен карай баштайбыз. Кудай берген боштондуктун 3-сү Ыйсанын күчү менен жашоо. Ыйса бизге жөн эле жамандык кылба деп эле айтып койгон эмес. Ал бизге күч берерин дагы убада кылган. Азыр дагы ошол күч менен эркиндикте жашап жаткандар дагы абдан көп. Ал сизге дагы жардам берүүнү каалайт. Ошентип 4-сү ыйык рухтун жетекчилиги менен жүрүү. Ал адамды кандайдыр бир катаал бир эрежелер менен эмес, жүрөктөгү сүйүү жана рухтун жетекчилиги менен жашоого алып барат. Ыйык рухтун жетеги менен жашагыла. Ошондо денеңердин күнөөлүү каалоолорун аткарбайсыңар деп жазылат. Бул Ыйык Инжил китебиндеги Галаттыктарга жазылган каттын 5-бөлүмүнүн 16-аяты. Кайталап окуйун. Ыйык рухтун жетеги менен жашагыла. Ошондо денеңердин күнөөлүү каалоолорун аткарбайсыңар. Ыйык рух бизди ыйыктыкка, таза жашоого, туура чечимдерге багыттайт. Ошондо көз карандылыктын алсыздыгына караганда Кудайдын күчү күчтүүрөөк экенин биз өзүбүздүн жашообузда сезе баштайбыз. Практикалык кадамдар кандай? Буларды кылуу үчүн эң биринчи Кудайдын алдына келип, жөнөкөй бирок чын жүрөктөн чыккан сөздөр менен күнөөлөрүбүздү мойнубузга алып сыйынышыбыз керек. Экинчиси Кудай сөзүн, чындык сөзүн окушубуз керек. Ал биздин жүрөгүбүздү тазалайт. Ошондой эле бизге руханий жол көрсөтүүчү адамдарды издешибиз керек. 4-сү бош убакытты туура пайдаланганга аракет кылалы. Себеби бош жүргөн кезде азгырык көбүрөөк иштейт экен. Эми эмне кылышыбыз керек? Угарман, эгер ушунун баарын угуп туруп, эч нерсени өзгөртпөсөк, бул биз үчүн жөн гана маалымат бойдон калат. Бирок эгер жүрөгүңүздө бул уккандарга макул болуп, сиз бул мен жөнүндө деп ойлонуп жатсаңыз, жана өзгөргүңүз келсе, анда бул чынында сиз үчүн. Ыйык жазуу мындай дейт: мына азыр жакшы убакыт. Мына бүгүн куткарылуу күнү, Теңирдин силерге кайрылуу күнү бүгүн. Жакшы убакыт азыр. Ооба угарман, Кудай сизди күтүп жатат. Ал сизди чакырып жатат. Ал сизди угарман, айыпташ үчүн эмес, айыктыруу үчүн чакырып жатат. Эгер сиз угарман, көз карандылык менен жашап жатсаңыз, жашыруун күнөөлөр менен күрөшүп жатсаңыз, балким жүрөгүңүздөгү боштукту толтурууну кааласаңыз, балким жаңы башталышка муктаж болсоңуз, анда Кудайга кайрылуунун убагы азыр. Андыктан угарман, Ыйса Машаякка жүрөгүңүздү ачып бериңиз. Ал сизди четке какпайт. Ал сизди тескерисинче айыктырат жана ал сизге күч берет. Кайрылуунун үлгүсү катары мен сыйынайын. Кудай Теңир, мен бүгүн сени угуп жатам. Мен күнөөмдү моюнга алам. Өз күчүм менен бошонууга аракет кылып жатып чарчадым. Кудай, мен сага муктажмын. Ыйса, менин жүрөгүмө кирчи. Мени кечир, мени айыктыр, мени тазала. Мен сага өзүмдү тапшырам. Кудайым, мени өзгөртөгөр. Омин деп сыйынсаңыз болот. Ардактуу угарман, күнөөнүн кулчулугу бул такыр мүмкүн болбогон иш эмес. Кудайдын ырайымынын негизинде чыгуу жолу бар.
андыктан ага таянып, жашообузду ага гана ишенип тапшыралы. Ал бүгүн дагы иштеп жатат. Угарман, сиз болсо күнөө баардык көз карандылыктын түпкү булагы деген уктурууну уктуңуз. Эгер бул уктуруу жүрөгүңүзгө таасир этсе, аны башкалар менен дагы бөлүшүңүз. Жана биз менен байланышыңыз. Сиз жалгыз эмессиз. Кудайдын тынчтыгы жана күчү сиз менен болсун. Кийинки уктуруудан кайрадан жолукканча сак саламатта бар болуңуз.